Салам достор. Мен Зузу Качиева жана бул рубрика пайдалуу жана керектүү кеңештер. Кош келдиңиз. Бүгүнкү тема максаттуу түрдө машык. Силер Малькольм Гладвелл иштеп чыккан 10.000 саат теориясы менен тааныш болушуңар керек. Ал теорияга ылайык кайсыл бир өнөрдү өздөштүрүш үчүн 10.000 саат керек. Бирок бул 10.000 саатты жумшап койсоң эле өнөрдү укмуш өздөштүрүп кетесиң дегенди билдирбейт. Албетте, убакытты жумшашыбыз керек, бирок ошол убакытты кандай колдонорубуз кеп ушунда. Чеберчиликти арттырыш үчүн туура көнүгүш керек. Кайсыл бир нерсени улам кыла берсең, кайсыл бир чекке жеткенден кийин мунун пайдасы болбой калат. Жаңы нерсе үйрөнбөй бир орунда тура бересиң. Сен жөн эле велосипед тепкенди үйрөнгүң келеби же аны тепкенде укмуш бир трюктарды кылгың келеби? Каратенин балдары деген кинодо башкалардын токмок жеп жүргөн Даниэл деген баланы балдар сабап жатканда Мияги деген бакчада иштеген бир киши куткарып калган. Ошондо ал Миягиден ага каратени үйрөтүшүн суранган. Анан ал ага эмне кылышын айтты эле. Бийик теп деппи? Жок. Машинени жылтырата сүртүп чык деген. Даниэл убактысын жөн эле коротуп жатам деп ойлогон. Бирок кийинчерээк пайда жок деп ойлогон бул иш колдорун жакшы иштеткенге жана тең салмактуулукту сактаганга жардам берген. Экөөнүн тең ага кийин пайдасы тийген. Атайын көнүгүү деген бул мындайча айтканда сага ыңгайлуу, жылуу орунуңду таштап чыгып, ыңгайсыз, оор нерсени кылуу дегенди билдирет. Бул ошол нерседен пайда алууну билдирет. Нью-Йорк университетиндеги эмгектенген Тимоти жана Бери Зиммерман деген эки изилдөөчү топту себетке мыкты киргизгендер менен анча киргизе албагандардын айырмасын билиш үчүн баскетбол оюнчуларын байкоо жүргүзгөн. Алардын төмөнкүдөй эки жактан айырмаларын байкашкан. Топту мыкты киргизгендер топту киргизе баштаардын алдында эмнени ишке ашыргысы келерин же максатын так айкын аныктап алышкан экен. Мисалы, алар 10 жолу ыргытсам 10 жолу киргизем же чыканагымды машыктырам деп максат коюп алышчу экен. Ал эми топту жакшы киргизе албагандар топту эптеп эле киргизе алсам болду дегендей кылышчу экен. Албетте, оюнчулар топту дайым эле туура киргизе бере алышпайт, кайып кеткен учурлары да болот. Бирок мыкты киргизгендер кайып кеткенде кайсы жактан жаңылып калганын дароо байкашат. Мисалы, тиземди жакшылап ийбей койдум деген сыяктуу ыкмаларды кылбай койгонун баамдашат. Ушунун аркасында эмки жолу машыкканда кайсы жакка көбүрөөк көңүл буруш керектигин баамдап алып, ошого жараша машыгат. Ал эми жаман оюнчулар кайып кеткенде ылдамдыгым же жакшы болбой же жакшы көңүл топтой албай калдым деп жалпы эле айтып коюшат. Ушунун айынан эмкисинде эмнени жакшырышы керек экенин билбей калышат. Эгер мээдеги нейрондор жаңы байланыштарды жараткың келсе, жаңыча машыгуу жана үйрөнүү зарыл. Дагы бир башка мисалды карап чыгалы. Музыка. Музыка кандайча машыгаарың маанилүү болгон бир тармак. Комузду жакшы ойногон киши менен мыкты ойногон кишинин айырмасы көп убакыт бою машыкканында эмес, сапаттуу машыкканында жана кунт коюп көңүл топтогонунда. Чынында, музыкалык аспапта мыкты ойногондордун аз машыгып көбүрөөк уктап, азыраак стресс болгону байкалган. Бир нерсе кайра-кайра кылсаң эле, мээдеги нейрондор жаңы байланышта жаралат дегенди билдирбейт. Ал үчүн жаңы нерселерди үйрөнүп жатканда жакшылап көнүгүү жана дит коюп машыгуу маанилүү. Виолончелде ойногон Нейтан Милстейн аттуу киши тегерегиндегилердин бир күн кечке эле ойной бергенин жана мугалимден канча саат ойнош керегин сурай бергенин байкаган. Мугалим болсо, канча саат ойноруң маанилүү эмес. Колуң менен машыксаң, убакыт эч качан жетиштүү болбойт. Ал эми мээң менен машыксаң, 2 саат да көптүк кылат деген. Музыканттардын көбү машыкканга киришкенде жакшы билген нерселерин эле кайталай беришет. Ал эми чебер музыканттар жакшы билбей, жакшы ойной албай жаткан жерлерин гана ойноп машыгышат. Чебер музыканттар эч качан төмөнкүлөрдү кылышпайт. Музыканы көңүл
топтобой туруп ойношпойт, жакшы билип алган жерлерин кайталай беришпейт, каталарын көз жумуп коюшпайт. Анткени ал каталарды кайталаса, булчуңдары эстеп каларын билишет. Алардын максаты азыр билген нерселеринен да көптү үйрөнүү. Ал үчүн алар мындай кылышат. Аябай көңүл топтошот. Башкалардын кандай ойноп жатканы баамдашын сурап, анан ошол туурасында ойлонуп, жакшырганга аракет кылышат. Жакшырчу жактарын улам машыгып, жакшырта беришет. Демек, искусство болобу, спортпу, бизнеспи, максаттуу түрдө машыксаң, мээңди күчтүү таасир этесиң. Мунун аркасында келечекте көп жактан чебер болосуң. Жана ошондой эле момундук жана кеңешти уга билүү да талап кылынат. Себеби адам баласына мүнөздүү бир нерсе бар. Ал башкалардан кеңеш уккусу жана кабыл алгысы келбегендик. Мына ошондуктан момундук зарыл. Сенин максатың машыгуу жана ийгиликке жетүү. Башка нерселер, мисалы, бой көтөрүүчүлүк жана башка ушул сыяктуу сапаттар сени ийгиликке тек гана тоскоолдук кылат. Достор, мына ушундай пайдалуу маалыматтар мен силер менен бөлүштүм. Силер болсо мага лайк койгонду жана жазылганды унутпаңыздар. Ошондой эле комментарийге өз пикириңизди жазып коюңуз. Сак саламатта болуңуздар. Бул Zuzu Unique KG каналы. Көрүшкөнчө.